Саламатсыңарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. 28 ноябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын шайлоо өткөнү турат. Ага ылайык 29 октябрда 30 күндүк үгүт иштери башталган. Шайлоо алдында үгүт иштери таза өтүп жатабы? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде талкууда конокто Таза шайлоо ассоциациясынын эксперти Тимур Арыков менен жарандык активист Атай Бейшенбеков болмокчу. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроомду, шайлоо алдындагы үгүт иштери кандай өтүп жатат? Эми салыштырабыз да эми, туурабы, албетте. Башка буга чейин болуп өткөн Кыргызстанда шайлоо компаниялары салыштырмалуу. Бул компаниясы негизинен ушул жанагы масштабтуу, чоң мындай үгүт иш-чаралары көрүнбөгөндүгү менен, байкалбагандыгы менен айырмаланып жатат десек болот. Мисалы, биринчиден бул саясий партиялар же бир мандаттуу округтан чыгып жаткан кандидаттар жанагы шайлоочулар менен жерлерде чоң мындай бетме-бет жанагы офлайн деп койсок болот эми. Офлайн жолугушууларды салыштырмалуу азыраак өткөрүп жатат да биринчиден. Аны байкасак, азыркы мына пиар специалисттер, ошо саясий партияларына же кандидаттарга иштеген пиар специалисттер, адистер могул интернет тармагын жана социалдык медиаларды, социалдык сайттарды, мисалы Facebook жана башка Instagram деген сыяктуу платформаларды колдонуп, өзүнүн ушул үгүт материалдарын ошол аркылуу таркатып эл менен иштешкенге өзүнүн программаларын же обадаларын же айта турган сөздөрүн, кайрылууларын ушул платформалар аркылуу көбүрөөк ушул капаларды колдонуп иштеп жатат деген ойдобуз да бүгүнкү күндө. Атай мырза, айтсаңыз, ушул мурдагы буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бул алдыда боло турган шайлоодогу үгүт иштери кандай өтүп жатат, кандай кемчиликтерди байкап атасыздар? Мурунку өткөн шайлоолор менен бул шайлоону салыштыруу менимче туура эмес болуп калат. Неге дегенде, шайлоолорду салыштырууда көптөгөн факторлор роль ойнойт. Ушул учурдагы бийликтин абалы, позициясы, ошол учурда элдин маанайы дегендей, партиялардын катышуусу, каржы булактары, шарттары, мүмкүнчүлүктөрү деп көптөгөн факторлорго эгер классификация кыла турган болсок, менимче салыштыруу кичине туура эмес болуп калат да. Ал эми шайлоо үгүт иштери кандай жүрүп атат десек, бунусунда чын-чынында биз акыркы жылдары көп шайлоо өткөзүп алдык да. Бирөөнү отмена кылдык. Анан кийин Борбор шаарыбызда, Ошто, анан Токмокто 3 чоң шаарда кайталап шайлоого бардык. Андан кийин дагы шайлоо болду. Анан эми азыр шайлоо болгон аткандыктан бул жерде мындай реалдуу алганда эл тажады. Андан кийин саясий партиялар бир өзгөчөлөнө ала турган продукция жок болуп, программаларын ойлоп көрсөң, бир жумада 2 күндө жазышты окшойт. Программаларынан өзгөчөлөнө алынбайт. Анан эгерде бир реклама кылайын деген бирдеме болсо, анан ошону талкуу кылышат да. Үгүт иштери мындайча айтканда салыштырмалуу жокко эсе. Үгүт иштерин эгерде салыштырып турган болсок, шайлоо процессин эмес. Анан бул шайлоо системасынын өзгөчөлүгү баягы преференциальный, анан кийин бир мандаттуу болгондуктан бир партиянын ичинде 54 партия пайда болду да. Ошон үчүн игит иштерин жүрүшү ар бири өзүнүн мүмкүнчүлүгү, шарты, түшүнүгүнө жараша жүргүзүп атат. Кээ бирөөнүн ресурсу көп, каражаты көп, ал социалдык тармакта чыкпай эле улам-улам өзүн жарыялап, элдер менен жолугушуп өткөзүп атат, а кээ бирөөлөр болсо такыр жокко эсе да. Демек, бир партиянын ичинде 54 партиянын бир кандайдыр пайда болушун дагы байкап атабыз. Үгүт иштеринде плагиаттарды көп көрүп атабыз, мисалы үчүн, канча деген роликтерден баштап программага чейин. Ошондой эле эмне себептен азыраак болуп атат? Анткени дегенде, баягы мыйзам бузууларды аныктоочу. Анткени дегенде, Борбор шайлоо комиссиясында, ошол эле укук коргоо органдарында жаңы технологияларды алдын алып, же болбосо алардан бузууларды бир пресекать эте турган адистердин жоктугу. Мисалы, азыр карап көрсөңөр, негизи
реалдуулук алганда Facebooktун талабы боюнча саясий жарнамалар алар атайын верификациядан өтүп, атайын библиотекада чагылдырылышы керек. Бирок азыр карап көрсөңөр, ар кандай баракчаларды ачып алышып, каалагандай үгүт иштерин жүргүзүп атат. Кээ бирөөнү карасаң, баягы биз айтып атабыз го, качан чыккан, ким аркылуу төлөнгөн деп выходный данные кээ бирөөндө бар, кээ бирөөндө жок. Биз ачык эле жазып атабыз. Бул кандайча, кээ бирөөнүн ролигинде жок десек, бизде мыйзам менен не регулируется социальный сеть. Демек, бул жерде деген мыйзам бузуу куча, просто татыктуу специалисттер, анан ошону түшүнгөн, ошо жаңы технологияларды түшүнгөн кесипкөй бир адистер болсо, менимче азыр мыйзам бузуулар жетишет. Тимур мырза, анан негизи эле ушу шайлоо алдындагы үгүт иштери мыйзам боюнча кандай болуш керек, кандай өтүшү керек? Биринчиден, мисалы үгүт иштери жүргүзүлүүдө, мисалы мыйзамда тыюу салынган, жанагы кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган биринчиден. Кайсы бир товарларды, мисалы акча каражаттарын айтпай эле коелу, акча таратууну, мисалы кандайдыр бир товарларды таркатуу, мисалы бекер кандайдыр бир кызматтарды көрсөтүү, иш жумуштарды аткаруу, мисалы баягы эле жолдордо же бир айылдын кээ бир жолдун бир бөлүгүн оңдоп, же бир мисалы социалдык бир имаратты, бала бакчаны бир мисалы ремонттоого, бул болсо бекер жумуш аткаруу, кызмат көрсөтүү деген болуп саналат да юридикалык жактан. Мындай нерселерге тыюу салынган. Анан ошол өзгөчө байкап турсак, бир мандаттуу округдардан чыккан кандидаттар эми же ушул мыйзамды так окубай жана же түшүнбөй, ошол негизинде ушул көбүнчө ушул маселелер боюнча жанагы ушул бекер кызмат көрсөтүп атпайбы, бир мандаттуу округдардан чыккан кандидаттар ушундай мыйзам бузуулары байкалып жатат. Анан борбор шайлоо комиссиясынын дарегине бул боюнча арыздар түшүп атат да. Мисалы партияларда болсо тиешелүү адистер, юристтер бар. Алар ушундай мыйзам бузууларга баруудан ушул неме өзүнүн партиянын жетекчилигине айтат да, мындай тыюу салынган деген. Мисалы партияларда мындай көрүнүштөр болбосо, ушул бир мандаттуу округдан чыккан кандидаттар болсо ушундай мыйзам бузууга билиппи же көбүнчө билбегендиктен ушундайга барып атат да. Анан үгүт иштерин айта кетсек белгилеп, мисалы үгүт иштерин жүргүзүүдө баардык каражаттар, жумшалган каражаттар, акча каражаттар, материалдык жана башка жумшалган каражаттар баардыгы шайлоо фондунан өтүш керек. Шайлоо фондунан өтүш керек. Биринчи шайлоо фондуна түшүп, ошол жактан каржыланыш керек. Тиешелүү түрдө келишим түзүлүп, юридикалык жактан ошол негизинде кызмат көрсөтүлүп же кандайдыр материалдык баалуулуктар сатып алынып, ушундай иш мыйзам чегинде жүрүш керек. Бирок мындай айта кетсек, тилекке каршы бул жактан, мисалы биздин да коомдук байкоочулар тараптан да, шайлоо комиссиялары тарабынан дагы мисалы чыныгы канчалык партиялар, саясий партиялар же кандидаттар мыйзам чегинде ушул баардык жумшалган каражаттар именно ушул шайлоо фондунан өткөрүп жатабы же өткөргөн жокпу деген биз так аныктай албайбыз да бүгүнкү күндө. Биз бир гана ошол официалдуу түрдө борбор шайлоо комиссиясына түшкөн официалдуу жанагы отчетун, финансылык жактан отчетун, ошол акча каражаттын иштетилиши жөнүндө бир гана ошо официалдуу берген отчетун эле көрө алабыз да. Анан ошого баа бере алабыз. Анан анализ жүргүзө алабыз. Бирок эми биз билебиз да, бир топ акча каражаттары жана башка ресурстар ушу шайлоо фондунан өтпөй, мындай көмүскө түрдө иштетилип жатат да. Бул маселе Кыргызстанда, бул маселе, бул чоң маселе, бул чоң көйгөй. Бул боюнча дагы же ушул тиешелүү түрдө ушу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизип, бул финансылык каражаттардын, ресурстардын иштетилиши боюнча аткан анализ жүргүзүүгө негиз боло турган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Атай мырза, жогоруда айтып кетпедиңизби, жана жаңы технологиялар деп, жана жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы жаштар арасында жаңы технологиялардын негизинде добуш сатып алуулар болушу мүмкүн деген пикирин билдирди да. Анан ал жаңы технологиялар эмне болгон, жаңы технологиялар кандай сатып алышы мүмкүн добуштарды?
Эми добуштарды сатып алуунун бир каражатты берүүнүн эле жаңы технологиялар болбосо калганын баардыгы эле сакталып калып атат да. Эми бул жерден жаңы эле белгилеп өтпөдү, шайлоо фондун тыкыр көзөмөлгө алыш керек депчи. Ошол жерден эле чыгып калат да негизичи. Азыр карап көрсө баардыгы ачык айкын турат. Мисалы укук коргоо кызматкерлерине эч бир кыйынчылыктарды барып иликтештин кажети жок. Жөн эле мындай карап койсо бир кандидаттын ишмердүүлүгү кандай, ал өзүнүн үгүт иштеринде, шайлоо процессинде ишин алып барып атат, анан канча каражат коротуп атат. Карап көрсө эле чыгып калат. 200 миң сом короткон талапкерди көрсөк, 20 жолугушуу өткөзүлгөн болот. Ал баннерди кайсы каражатка коротуп атат, оборудованиялардын баардыгын кайсы акчага алып атат, баардыгы көмүскө экени билинет да. А жаңы технологиялар боюнча Борбор шайлоо комиссиясы дагы айтып атпайбы, биз эми электрондук кошелектор боюнча иштейбиз, Нацбанкка деген менен чогуу иштерди жүргүзүп атабыз деп. Эми реалдуураак карашыбыз керек да бизчи. Баягы билесиңер, убагында былтыр шайлоодо госрегистр менен чогуу иштешкенде бир квартирага 254 кишини каттап коюшкан. 47 квадратка 1200 кишини каттап койгон. Демек, ошону байкабай калган биздин мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө электрондук капчыктарга акчанын түшүшү же жүгүрүшүн көзөмөлгө алып калышы, бул мен күмөн санайм да. Бул деген нереально. Неге? Анткени дегенде бул жерде бир гана биздики ички каражаттын жүгүрүшү эмес. Бизде мисалы үчүн чырткы чет элдик, ошол эле Казакстан, Россиянын банктары менен түзмө-түз онлайн режимде которуулар толук мүмкүн болуп калды. Электрондук кошелектордун ортосунда кызматташуу азыр жогорку деңгээлде. Демек, Казакстандан же Россиядан отуруп алып электрондук кошелектин бизге чачыратса, алардан кантип запрос сурайсың, алар сага бермек беле? Мындай реалдуураак караш керек да. Ошон үчүн жаңы технологиялар, ошол эле электрондук акчалар, ошол эле ар кандай жанагындай көмүскө инструменттер бар да. Андайлар менен биздикилер калашынча жүргүзүп алышат. Добуш сатуунун азыр ыкмалары толтура. Мына азыр жаңы технология деп эле коелу. Айылдарга спорт инвентарларды алып берип аткан ачык чыгып атпайбы? Боз үйлөрдү алып берип атышат, трансформаторлорду коюп берип атат. Эми бунун баардыгы ачык эле. Муну деген азыркы учурда бир эле президенттин жана анын досунун демилгеси эмес, аны ишке ашырган ниет болуш керек да. Команда толук менен иштеш керек. Бул жерден жаңы технологияны бирден придумывать этпей эле, существующий эле азыркы технологиялар менен эле сатып алып атышат. Анан бирок ошол эле учурда бийлик байма-бай айтып атпайбы, административдик ресурсту колдонууга, добуштарды сатып алууга тыюу салынат депчи. Бизде негизи ошо Кыргызстан тарыхында биринчи жолу аралаш система менен шайлоо өтүп жатат. Кандай өзгөчөлүктөрдү байкап атасыздар? Чын эле ушул административдик ресурстарды колдонууга, добуш сатып алууларга бийлик тарабынан кандайдыр бир тыюу салынып атабы? Шайлоо процессин биз мындай суроодо, сиз берген суроого ылайык, шайлоо процессин экиге бөлсөк болот да. Мындай сравнительно дегендейчи. Биринчи бул жанагы шайлоо комиссиясында, комиссия добуш берүү имаратында добуш берүү процессин уюштуруу жана өткөрүү. Бул бир. Мисалы ал жактан карасак, мына 15-жылдан бери, уже 6-жыл болуп атабы, Кыргызстанда мына автоматтык эсептөө урналар колдонулуп атат. Идентификация жанагы процедурасы өткөрүлүп, ар бир жаран, бир шайлоочу, бир бюллетень, бир добуш деген принципке өттүк. Мисалы биз коомдук байкоочулар катары айтат элек, бул принцип чындап эле ишке ашкан Кыргызстанда салыштырмалуу башка өлкөлөргө, мисалы дүйнө жүзүндө көп мамлекеттин арасында чындап эле Кыргызстанда бул принцип ишке ашкан. Буга ишенсек болот деп айта алам да бүгүнкү күндө. Шайлоо ошол добуш берүүнүн жыйынтыгына да ишенсек болот деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө бирок көйгөй маселе эмнеде болуп атат? Бул жанагы ошол добуш берүү участкалык комиссиянын имаратынан сырткары, жанагы эшикте болуп жаткан, процесстер, иштер, мисалы баягы эле добуш сатып алуу, сатуу, административдик ресурс колдонуу жана башка
ошого окшогон мыйзамсыз иш аракеттер жүрүп жатат тилекке каршы. Мисалы айтып коеюн, бир уюштуруу жана өткөрүү жагынан биздики мыйзам чегинде өтүп жаткан болгондон сырткары саясий жактан ушул процесстер мыйзамсыз жүргүзүлүп жатат. Мисалы өткөн жылы ошол октябрда чынында эле добуш берүү процесси мыйзам чегинде өткөн, бирок баягы добуш сатуу деген нерселер саясий партиялар тарабынан өткөрүлүп көптөгөн сигналдар түшүп жаткан. Ушундай болуп атат. Мисалы баягы эле форма 2 деген процедурасын колдонуп, мисалы Токмок шаарынан Бишкекке алып келип, шайлоочуларды Бишкектен да башка жака алып кетип, ушундай мыйзамсыз нерселер болуп жаткан. Анан бир, конечно, форма 2 негизи мыйзамдуу, бирок эмнеси мыйзамсыз болуп атат? Ошол эле нерселер, мисалы айтып бир жерден экинчи жерге, мисалы бир маршрутканы жалдап же бир автобуста жалдаганы бул баягы эле ошол материалдык акча каражаттары баягы эле шайлоо фондунан өткөн жок да. Ошондо деле көрсөк болот. Ошону текшерип көргөндө ошондо эле чыкмак мыйзам бузууну, ошондо эле финансылык мыйзам бузуулар чыкмак. Ошо тиешелүү кандидаттарды же тиешелүү саясий партияларды жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк болгон. Бирок укук коргоо органдары биринчи учурда ички иштер органдары, милиция органдары тиешелүү ушул алардын жетекчилери тиешелүү чара көргөн жок. Көзүн жумуп койду. Ошон үчүн нааразылык болбоду. Ошон үчүн эртеси күнү мына 5-6 октябрь күндөрү ошо эл нааразы болгон, эл ошону көрүп туруп, мамлекеттин жетекчилиги, укук коргоо органдары жетекчилиги көз жумуп, ушундай нерселерге көз жумуп койгондо азырчы бийлик тиешелүү чара көрүп атабы? Айтсак, тилекке каршы биз мына толук кандуу ушундай иш-чара, териштирүүлөр жүрүп жатат дегенден алыппыз. Эмнеге дегенде, мисалы бирден бир мисал, биз деле коомдук байкоочулар катары, мисалы айта кетейин, Кара Суу шаарында ушундай бир стадионунда ушундай чоң агитация бир иш-чара өткөн экен, үгүт иш-чарасы өткөн экен. Жолугушуу көптөгөн бир шайлоочулардын жарандарынын катышуусу менен. Аны ошол бул үгүт иш-чарасында стадионго бир 15-30 маршрутка жанагы өзүнүн тиги агитациялык материалдары жабыштырылган, маршрутканын полностью бир капталына чоң колтойтуп жабыштырылган ушундай плакаттар менен жарандарды алып келиппиз. Анан биздин байкоочу барып сураштырса, жана айдоочулардан бул эмне болгон, кандай болгон, эмнеге алып келдиңер десе, бирөөсү айтат, мен билбейм, вроде акча төлөп бериш керек дейт биринчиден. Төлөп бериш керек окшойт, төлөп берет окшойт дейт. Бирөөсү айтат, экинчиси мен өзүм өз каалоом менен бекер ушундай жардам көрсөтүп атам дейт партияга. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Жарандар же кайсы бир уюмдар, юридикалык уюмдар кандидаттарга же саясий партияларга ушул үгүттөө иштеринде бекер жардам көрсөтүү, кызмат көрсөтүү, жумуштарды аткаруу болбойт. Бул мыйзам бузуу деген так көрсөтүлгөн. Ошол негизинде биз Борбор шайлоо комиссиясына кайрылсак, алар ошол милиция органдарына кайта биздин кайрылуубузду арызды жибериптир. Мына 12-синде бердикпи? 12-синде жетсе материал. 12-синде ошол эле ишти жаап коюп туруптур. Элсиз? Мына жетти, сразу жаап коюптур. Бул эмне деген сөз? Значит, ошол жергиликтүү милиция органдары тиешелүү ошол ишти алып барган жоопкер, кызматкер, тергөөчү. Значит, көз жумуп койду. Чара көргөн жок. Эми жок дегенде 1-2 күн келет да, тиги айдоочуларды, жарандарды, жана саясий партиянын өкүлдөрүн чакырып алып, эмне болду, кандай болду, териштирүү деген жүргүзгөн жок да. Бул демек бул жерде административдик ресурс колдонулуп атыптыр да, Анан буга чейинки шайлоолордо көп эле жолу көрдүк да, ошо административдик ресурстун колдонулганынчы. Бул шайлоодо кандай болуп атат? Сиздин байкаганыңызга караганда колдонулуп атабы административ? Чынына келгенде, былтыркы шайлоого эгер карай турган болсок, анда мындайча айтканда беспредел эле болгон да. Айдап барып, каалаган шайлоочуларын киргизип, каалагандарын киргизбей да коюшкан. Мунусунда президенттин байма-бай улам жергиликтүү бийликтүү өкүлдөрүн чакырып, аралашпагыла, жазалайм деди. Андан кийин канча кайрылуу жасады. Демек, уламдан улам кайрылганына байланыштуу, коңгуроо кагып аткандыгынан байланыштуу абалда бир кооптонуулар бар. Аралашып аткан бир кандайдыр маалыматтар бар. Эми чын-чынында келгенде
административдик ресурс эгерде мурдакыдай ачык чакырып сен мынча добуш алып келесиң дегендей форматта болбосо, бирок башка ыкмалары пайдаланылып жатат. Мисалы жаңы эле айтып өтпөдү белгилеп, мисалы үчүн биз фактыны көрсөтсөк, анан милиция жаап коюп атат депчи. Мындай фактылар толтура болбоду. Өткөндө эле билесиздер. Камчы Кыдыршаевич барып үй тапшырган боюнча факты болду. Жалал Абадтын ички иштер башкармалыгы, Сузак райондук ички иштер бөлүмү бул деген такыр бөлөк бизнесмен бериптир. Бул жерге тиешеси жок экен, өтүп баратып эле жөнүндө кел берип койчу десе берип коюптур деп баягы көз боюмчулук кылып койду да, ачыктан ачык. Борбор шайлоо комиссиясы айтты, биз көрүп чыктык. Болбойт экен деп жазуу түрүндө эскертүү берди. Демек бул жерде бизде баары бир баягы калып калганда, калыптанып калган. Жакшы көрүнөм, алдын ала жакшы көрүнүп коеюн деген сыяктуу факторлор тилекке каршы административдик ресурсту пайдаланышына жол берип атат да. Калган учурларды айта турган болсок, мисалы Лейлектин акими кызматтан алды дешти, бирок убактылуу кызматтан четтетилди дейт. Эми бул жерде мындай показательный бир ролдор болду да, Оштун ректорун алып койду, анан 3 мугалимди алып койду, кайра иликтөө жүрүп атат деп койду. Демек бул жерде баягы популисттик чакырылыш катары кабыл алып, бир кандай бир кадамдар жасоодон алыс болуш керек. Булар реалдуу көрсөткүчтөр менен иштеш керек да. Мен дагы белгилеп өткүм келип атат. Баардыгы шайлоодон тажагандыктан, баардыгы баягы шайлоодон добуш сатып алуудан кармалып калышы мүмкүн экендигин билип, административдик ресурс пайдаланса жазаланарын, жумуштан алынарын билинип, баардыгы азыр толук кандуу шайлоонун активдүү фазасына өтө элек. Азыр биз деген менимче мына укук коргоо эменин атайын кызматтын төрагасы деле айтпадыбы? Маалымат бар, 2-3 күн калганда акча таратышы мүмкүн, же бир кандайдыр фокустарды көрсөтөт депчи. Демек, азыр биз активдүү фазага өтө элекпиз. Биз азыр дагы отуруп күтүп атабыз, дагы эмне болуп кетер экен, ким баштаар экен депчи. Ким баштаар экен, кандай болор экен деп. Анткени дегенде реалдуу алганда бизде азыр каражат бербесе, Мырза айткандай ташып келбесе, идеал тутуп чуркап барып шайлап кое турган шайлоочулар жок. Илгери болчу. Атайын чыгып, аксыда канча көтөрүлүш болду, таласта канча кулуп үчүн элдер жөө туруп, чындык үчүн турушуп, эми анда дагы бир аз болду, бирок буга биздикиндей эмес да. Бирок бир кандайдыр кадамдар болгон да илгери, элдин колдосу. Азыр атайын мен ушул партияга ушул талапкер шайлайын деген катмар бир азчылык да. Азыр токтолобуз ушул маселеге. Бул жерден ушу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев Айтатбаева аз калганда шайлоого акча таратылышы мүмкүн деп айтты. Ошол эле учурда сабызгандай сайраган талапкерлер эртең ошол сөзүнө жооп берет деген да пикирин калтырды да. Анан бул ачык эле талапкерлерди коркутуу болуп эсептелбейби? Эми чын-чынына келгенде бул жетекчилер бир эл алдында, сүйлөрдүн алдында бир атайын дайынданыш керек да. Өткени шайлоо болуп атат да, бул шайлоо процессинде баардыгына тең бирдей шарт түзүлүшүн камсыздой турган конституциялык мыйзам бар. Демек, бул жерде бирөөгө кыйыр маанидеги сөз менен басым көрсөтүү дагы бул жол берилбейт. Эми баягы азыр бизде мындай болуп калбадыбы? Бир сөздү айтсаң, уже ал сөз менен примерно кимге айтылып атканын билип калды коом делечи. Уже ар биринин расмий аты, жетекчилик айткан аты, көчөдөгү аты деп уже билип деле калды. Ошондуктан кимиси болбосо дагы президент болобу, КМК башчысы болобу, булар азыркы учурда бир кандайдыр бир элди тынчтыкка, активдүү шайлоого катышуудан бөлөк бир чакырыктар жасоодон өтө баягы аярлуу мамиле жасаш керек. Анткени азыр коомдо алган ар кандай бар. Миллион киши көрсө, миллион киши 100 000 форматта түшүнүшөт. Ошондуктан ар кандай талкуу болуп кетпеш үчүн азыр саясий процесстерди бир кандайдыр бир талкуу кылуудан же аларга бир комментарий берүүдөн булар азыркы учурда карманып туруш керек. Анткени бул саясий оппоненттер тараптан же ошолордун катышуучулары тарабынан бул дагы бир башка форматта пайдаланылып кетет да. Ачык эле айтып атышпайбы, мага басым көрсөтүп атат деп.
кээ бирөөнө намек менен айтып койсо ал андан ары улап аны пайдаланып. Ушул талапкерлерге кысым болбой элеби? Анткени мына Дастан Бекешев суракка чакырылып атат. Кечээ эле УКМК Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экен деген маалыматты таратты. Эми мындай сигналдар түшсө, албетте сиз айткан сигналдар боюнча негизи териштирүү жүргүзүлүш керек. Бирок эми карабайсызбы, канчалык деңгээлде бул маселе мисалы УКМКга тиешелүү да. Мисалы Дастан Бекешевдин иши боюнчачы карасак, мисалы башка иштерди, мисалы ошого окшогон маалымат боюнча бирдей ушу мамиле кылынып атабы? Картабайсызбы? Мисалы Бекешевге коюлуп жаткан доону карасак, бул жанагы баягы эле биз айткан акчага же кайсы бир материалдык каражаттарды ушу шайлоо фондусунан өткөрбөй иштетилип жатат деген берене боюнча, кылмыш жаза кодексинин беренеси боюнча ошол териштирүү жүргүзүп жатат. А ошол эле биздин сигнал боюнча биз деле айтып атпайбызбы? Бир партия, мисалы айта кетсек, Ата журт Кыргызстан партиясы боюнча мисалы биз маалымат берип атсак, УКМКга буну өзүнүн териштирүүсүнө алган жок да. А бул жагынан милиция органдары кайдыгер мамиле кылып атат. То есть бирдиктүү көз караш болбой атат да, бирдиктүү мамиле болбой атат. А эгер ушундай болсо, албетте биз ойлор пайда болот. Значит, бир кандай бир ушул Бекешевдин иши боюнча кандайдыр бир УКМК бир кызыктар да. Кызыкчылыгы кандай бир пайда болгон да. Потому что башка ошого окшогон маалымат түшүп атса, аны карабай эле көз жумуп коюп атат бир жагынан. Албетте, мисалы карасак, мына Жээнбеков, Рашан Жээнбеков боюнча деле суроо турат. Эмнеге мисалы мыйзамда көрсөтүлгөн, мисалы катталган, ал каттоодон өттү да кандидат катары. Катталган, бирок ошондой эле учурда ал өзүнүн үгүт иштерин үгүт компаниясына өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок физически, то есть ал камакта отурат, өткөрө албайт. Балким кандайдыр бир чечим кабыл алып, бул кандидатка мыйзам чегинде балким ушу мүмкүнчүлүк берилиш керек болчу. Биз ошо жогоруда дагы айтып өтпөдүкпү, мындай жердешчилик маселе боюнчачы. Негизи эле ушу эксперттер айтып келет да, буга чейин деле ушул аралаш система жергиликтүү мындай жергиликтик карым катнашты күчөтүшү мүмкүн депчи. Бул жагы кандай болуп атат? Ушул жагы күч алып атабы бул шайлоодо деле? Эми бул шайлоодо чын-чынына келгенде бул системаны көп анализдебей эле биз киргизип алганыбызды азыркы шайлоо процессинде көрүп атабыз да. Албетте жакшы. Дагы 2, 3, 4, 5 шайлоо өтсө анан балким биз калыптанып калабыз да. Азыркы учурда бул шайлоо мындай болуп атпайбы? Партиялык системаны биринчиден талкаланды. Азыр баары айтып атпайбы? Ой, жакшы партиянын ичинде. Аны баарын эле мажоритарды кылып коюп беле. Партиянын эмне күчүнүк? Партия деген бул бир идеянын алкагында бириккен топ да. Ал жака мен депутат боломун, сиз депутат боломунбуз, бул партиянын мүчөсү катары бизге баары бир болуш керек. Главное идея ишкериш керек. А бул жерде эмне кылып салды? Партиянын ичинде сагалашуу болуп салды. Ошол эле менин туугандарым көлдө болсо, мен көлдүк туугандарыма айтам, ой, силер деген могу партияга добуш берип атасыңар, мен партияга, ошонун ичинен буга добуш бергиле деп. А ошол көлдүн территориясын өзүнө жоопкерчиликтүү алган талапкер ал болсо башка жактагы өзүнүн туугандарына айтып атат, ушул партияга бирок ичинде мага добуш бергиле деп. Демек бул жерде мурун эгерде биз ууру болуп бөлүнсөк, азыр көчө биздин бөлүнгөнүбүз мындай дагы андан да төмөнүрөөк майдаланып кетти. Күч алып атат. Биз социалдык тармактан көрүп атпайбызбы? Кээ бир райондордо уже анча-мынча чакырыктар башталды. Койгула, шайлоо бүткөндөн кийин да жашообуз бар. Өйдөнкү зона, ортоңку, ылдыйкы зона, оң каптал, сол каптал болуп бөлүнүп баштадык. Саясатчылар келет кетет, биз ушул жерде жашайбыз деп бөлүнүп жаруу, ошондой эле тууган, урук, жегжат, куда, сөк деген баардыгы иштеп атат азырчы. Ушул бул бир кандайдыр ошон үчүн бул баягы проблема эмнеде? Адамдын программасын, идеясын айткан бир кандайдыр сунуштарын эмес,
иши факторуна добуш берип атканыбыз ушул жыйынтыктык берип атат да. Анан Тимур байке, ушул Кыргызстанда саясий күчтөр негизи эле шайлоонун таза, мыйзамдуу өтүшүнө канчалык кызыктар болуп атышат? Мен оюмча, жеке оюмча, саясий күчтөрдүн таза өтсүн деген үмүтү, же иш аракеттери, же максаты чынында бир ашып кетсе бир 20% деп ойлойм да. Калган эле вот мен ойлойм баягы эле көбүнчө баягы эле саясатчылар эле катышып атпайбы? Туурабы? Мисалы өткөн жылы октябрда катышкан саясий партияларга кирген, мыйзам бузууга барган, добуштар сатып алуу жана административдик ресурсту колдонууга барган партиялардын кандидаттары эле көбүнчө азыр башка партиялардын атынан чыгып атпайбы? Көбүнчө эле ошол эле катышып атат. Алар мисалы мыйзамдуулук, адилеттүүлүк же демократия деген нерселер тилекке каршы мындай карасак мындай эле нерседе экинчи, үчүнчү, төртүнчү орунда турган нерсе. Биринчи орунда эптеп өтүп алсам деген ойдо. Анан мен ойлойм, могул преференциалдык добуш берүү ыкмасы эми кандайдыр бир ушунун ичинде эле шайлоочуларга дагы бир мүмкүнчүлүк берип атат да, дагы бир мүмкүнчүлүк өзүнүн жактырган, колдогон кандидаттарын ошол парламентке, жогорку кеңешке өтө турган мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу да, ойлоп атам да. Анан чындап эле мисалы шайлоочуларга чакырып кетет элем. Мындай кайдыгер мамиле кылбай, биринчиден ушул добуш берүүгө күнүндө шайлоо участоосуна келип добуш бергиле. Анткени мисалы Кыргызстанда активдүүлүк дээрлиги төмөн, где-то бир 35-40% да, калганы шайлоого катышпайт, келбейт, ишенбейт. Бир бөлүгү болсо өзүнүн мисалы чындап эле өзүнүн жарандык аткарып келип добуш берет, үчүн дил менен, ниет менен келип берет, бирок бул бөлүгү деле бир 40% ашып кетсе, баардык 100% алсак, калганы болсо эптеп эле азыр деле күтүп атат. Шайлоочулардын бөлүгү жарандын бир бөлүгү күтүп атат, ким келип калып эле 1000 сом, 2000 бере койсо деген баары бир да кайдыгер мамиле өзүнүн добушуна. Чакырып кетет элем, чындап эле добуш берүү күнүндө 28 ноябрда келип чындап эле добуш берип кеткиле. Ана кийинки ушул 5 жылда кандай парламент келет, кандай иштейт, ушуну салым кошуп кетсе деген ойдомун да. Рахмат. Атай мырза, акыркы суроомду сизге узаткым келип атат да. Ушул шайлоо боюнча берген маектериңизде айтыптырсыз, ушу система башка болгону менен партияда иштөө системасы ошол эле болуп атат депчи. Негизи партияда иштөө системасын кандай кылып өзгөртүү керек эле, кандай болушу керек эле? Эми бул суроого жооп берүүдөн мурунку сурооңузга бир кыскача кайтарылып кетейин. Баягы партиялар канчалык кызыктар деп атпайсызбы таза шайлоо өткөнгө? Партиялар бир жактуу кызыктар да. Мен мыйзам буза берсем болот, сен бузсаң болбойт деген принципти сактанып алышкан. Ооба. Баягы өз башында төөнү көрбөй бирөөнүн башына чөп төгөрөт дейт го, ошол сыяктуу да. Бирөөнүн көрсө баса калышат, өзүлөрү кылышса жашырганга аракет кылышат. Ал эми экинчи баягы сурооңуз боюнча системаны кантип эми бул система өзгөртүш үчүн толук кандуу бул жерде шайлоо процессинин катышуучу бүт субъектилеринин мамилеси өзгөрүш керек. Ошол эле уюштуруу жаатында ошол катышып аткан биз шайлоочулар добуш бергенге эмне, биз кандай критерийден добуш берип атабыз түшүнүшүбүз керек да. Менин депутатым деген бул ким? Менин депутатым деген бул баягы коронавирустан мага нан таратканбы? Менин депутатым деген бул мастер спортпу? Менин депутатым деген бул кандай? Мен тууганымбы? Менин депутат деген бир адамдарда түшүнүк болуш керек да. Депутат деген кандай суроо талапка жооп бере турган адам болуш керек. Анан ошондон кийин эгерде мындай да спрос болсочу базарда, азыр көмүргө спрос болсо баары көмүр алабыз деп атат, ошол сыяктуу спрос болсо анан партиялар да аракет кылат да, окуй мен деген азыр мурунда жакшы чыкпай эле барып утуп кетишчү. Азыр эми ала жоктон чыгып артист болуп атышат да, кээ бирөөчү кино тартканга чейин барып атышат, кээ бирөө эптеп болгон технологияны применять этип атат да. Мен жана ушул жерден баягы эмени дагы окуп калдым. Сентябрь айында айрайдын жүргүзгөн иликтөөлөрүнчү эмне үчүн адамдар добуш берет дегенгечи.
ошол жерде биринчи 30% көрсөткүчтө билимине жараша адептер, профессионалдуулук, компетенттүүлүгүнө жараша 30% деп көрсөтүлүптүр. Анан ошол эле топто жүрөт, баягы кылган ишине жараша депчи гуманитар жардам. Демек, ошол жерден эле көрүнүп калып атат. Эгерде биз өзүбүз суроо талапты ошондой коюп атсак, анда партиялардын иштөө системасы, ички иштөө системасы, партиялардын бүгүнкү кылып аткан иштери эч качан өзгөрбөйт. Партияныкы да, талапкердики да. Анткени бизде ошол эле болуп атат да. Айыл жерге барсаң, эмне кылып койдуң, эмне кыласың, болду. Бөлөк суроо берилбейт. Алар түшүнбөйт эле эмне жогорку кеңештин депутаты эмне ишти аткарат. Суусту кол тигини кылды. Жогорку кеңештин ыйгарым, укуктары эмне экенин түшүнбөй атат да. Депутаттар ошол караңгылыктан пайдаланып, талапкерлер, саясатчылар манипуляция жасап атат. Алар айтыш керек да, туугандар, мына 500 менен мен кыла турган ишим ушул. Бо иштерди кыла албайм мен. Тем более бүгүнкү күндө жаңы конституцияда менин ыйгарым, укуктарым ушул чектөөдө. Бирок мен могу мыйзам аркылуу тигил өкмөт башчысын иштетип, могу ишти чечем деп бир мындай механизмдерин көрсөтүш керек да. Эл караңгы, элдин суроо талабы сегодня сейчас ошого байланыштуу талапкерлер да пайдаланып атат да. И пока могу өзгөрмөйүн, азыр система өзгөрөт деп айтыш. Ошо талапкерлер демек таза шайлоо өткөрүүгө бир жактуу эле кызыктар болуп атыптыр да, Талапкерге бүгүнкү күндө шайлоо деген саясий бүгүнкү күндөгү талапкердин мындайча айтайынчы, планы 29-на келип токтоп атат да. Сиз ушул пикирге кошуласызбы? Албетте, биринчи максаты мен эле өлүп кетсем биринчиден. Бирок мына айта кетейин, мисалы карасак, мисалы айтып атпаймынбы, өзгөчөлүгү кандай? Бир мандаттуу округтан чыккан кандидаттар бири-бири менен атаандашып, бири-бирине арыз жазып атат. Бири-бирин аңдышып, кандай мыйзам бузуу, кандай туура эмес ишке барганын бири-бирине арыздар түшүп атат. Ушул көпчүлүгү именно ушул бир мандаттуу округтардан ичинде кандидаттардын ортосунда мындай атаандыштыктын көрүнүшү болуп, борбор шайлоо комиссиясына арыздар түшүп атат. Партияларды карасак, партиялар мисалы мурунку ыкмак менен колдонуп көрүп атышат. Мисалы добуштарды сатып алууда бири-бирине көрүп атат, байкап атат, бирок көз жумуп коюп атат. Мындай жанагы мыйзамсыз иштерге барып сен баратасың, бири-бирине мындай кандай көздү кыстырып коюп, сен эле ушундай мейли көрөбүз анда кандай болот, кимибиз жеңет деген ойдо иш алып барып атышат да. Жакшы, урматтуу оппоненттер, келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин талкуу берүүбүз соңуна чыкты. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.